22 бөлүм. Мактоонун хору, анын даңкталуусу. Балдары туруп аны сыйлашат. Күйөөсү туруп аны мактайт. Жакшы аялдар көп болгон, бирок сен алардын баарынан ашып түштүң. Накыл сөздөр китеби 31 бөлүм 28-29 аяттар. Мен бир жазуучу өзүнүн китебин сүйүктүү жана ишенимдүү аялына арнап жазган ыраазчылык сөздөрүн окуганда жүрөгүм абдан жылыды. Анда мындай деп жазылган эле: терең сүйүү жана ыраазчылык менен мен бул китепти өзүмдүн сүйүктүү шеригим жана жубайым Эвелинге арнайм. Ал менин жанымда 40 жылдан бери мага сүйүүсүн, кызматын тартуулап, башкалар мени түшүнбөй турганда да, мени ар дайым түшүнүп, колдоп турган. Көп жылдар бою ал асмандагы атабызга сыйынуу менен мени коштоп жүрдү. Эвелин менин ишенимимди бекемдеп, ар дайым жардам берип келген. Ал Теңир мага тартуулаган менин чыныгы жардамчым. Бул арноо катта жазылган сөздөр накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүндөгү аялдын күйөөсүнүн чын жүрөгүнөн чыккан ыраазчылык сөздөрүнө окшош. Ушул эле сөздөр Кудайдын көз карашындагы сулуу аялга арналган мактоо хорунда да угулат. Эң мыкты жубай. Накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүндөгү аял өзүн баталуу эне катары эле эмес, бирок эң мыкты, жогору бааланган жана күйөөсүнүн мактоо нурларына чөмүлгөн жубай катары да көрсөтүп жатат. Биздин жакшылыктар поэмабызда аялынын жүрөгүнүн биринчи орунун ээлеген күйөөсү, өзүнүн Теңирдин көз карашындагы сулуу жубайына мактоо жана суктануу сөздөрүн акыркы болуп айтып жатат. Ошентип, поэма аяктап жатат. Анын күйөөсү да ордунан турду. Бул керемет аялдын балдары өздөрүнүн мактоо сөздөрүн айтып бүтүшкөн. Эми эң маанилүү адамдын кезеги келди. Ал да жүрөгүнөн чыккан ыраазчылыгын билдирип, ал үчүн кылган эмгегин жогору бааларын баса белгилеп жатат. Ал жубайынын аны менен чогуу жашаган жылдардын ичинде өз кызыкчылыгын көздөбөстөн кылган эмгегин даңктап, ыраазчылык сөздөрүн ырдап берди. Баталуу күйөө. Ал өз элинин кадырлуу жетекчиси. Белгилүү жана сыйлуу адам аны мактап жатат. Эч кимден уялбастан, сыймыктануу жана ыраазчылык менен ага көп жылдар бою көйгөйлөрдү, өзүнүн күнүмдүк кам көрүүсү менен жеңип чыгууга жардам берген аялды бийик көтөрүп мактап жатат. Жубайы аны ар дайым колдоп, кыйын кырдаалдарда кеңешин берген эң жакын досу, анын кубанычы жана жаркыраган таажысы болуп келген. Ал жаш кезинен бери өзүнүн өмүрлүк сапарынын көлөмдүү бөлүгүн жубайы менен өткөргөн. Эми бул жерде да баардык балдары энесине ыраазчылыгын айтып, аны мактаган соң, ал дагы деле анын жубайы боюнча калып, өмүрүнүн акырына чейин күйөөсүнө жакшылык менен гана кайтарып келет. Жакшылык кылуучу аялдардын аскер тобу. Биз демибизди басып, Кудайды сүйгөн аялдын күйөөсүнүн сөздөрүнө жакындап жатабыз. Ал жубайын баарынан жакшы билген адам. Өзүнүн ага арналган мактоо ырын мындайча сөздөр менен баштады. Жакшы аялдар көп болгон. Адатта кандай аялдар такыба деп аталышаарын жана алар эмне кылышаарын жакшы билген ал, жакшы жана татыктуу аялдар көп экендигин мойнуна алып жатат. Албетте, жакшы аялдардын аскер тобу өтө чоң. Дарбаза алдында отургандыктан, ал шаардын бардык аялдарын тааныйт жана алардын кимиси күчтүү жана жакшы мүнөзгө ээ экенин да жакшы билет. Менимче, ал байлык чогулта алган жана коомчулуктун урматына ээ боло алган татыктуу аялдардын узун тизмесин түзө алмак. Ооба, мындай аялдар абдан көп. Ооба, алда жакшылык кылуучу аялдар көп болгон деп ачык айтып жатат. Биринчи бөлүмдө жазылган жакшылык кылуу дегендин аныктамасы эсиңиздеби?
Биз жакшылык кылуучу деген сөздүн аң сезимин жана денесин башкара билүү дегенди, же болбосо аң сезимдин жана дененин күчү дегенди билдирет жана аскер тобун сүрөттөө үчүн колдонулат дегенбиз. Мына эми накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүндөгү аялдын күйөөсү да ушул эле сөздү айтып, бүтүндөй аскер тобунун образын берип жатат. Жакшы иштерди кылышкан жакшы адамдар көп. Алардын көбү байлыкка ээ болуу аркылуу улуу күчтү жана бийликти алып баруучулук менен өздөрүн көрсөтө алышкан. Баарынан мыкты. Бирок сен алардын баарынан ашып түштүң, деди сыймыктанган жана ыраазы болгон күйөөсү сөзүн уланта. Анын баа жеткис жубайы бир эле Теңирдин көзүндө сулуу эмес. Ал күйөөсүнүн көзүндө да эң сулуу аял. Ал сен баарынан ашып түштүң, сен эң алдыдасың, сен баарынан мыктысың деп айтып жатканда, анын мактоо ыры жаңырып жатат. Ал башка аялдардын да мыктылыгын четке каккан жок. Бирок анын жубайы алардын баарынан жогору. Башка аялдар көп жакшы иштерди кылышкан, бирок ал өзүнүн жубайын мактап жатат. Себеби ал жеткилеңдиктин өзү. Аны Кудайдын аскер тобундагы жакшылык кылуучу аялдарга салыштыруу менен ал анын жубайы баарынан көп жакшылык кылганын жарыялап жатат. Анын керемет сулуулугуна багынган күйөөсү өзүнүн сөздөрүн «Сен баарынан мыктысың» деген сөздөр менен аяктады. Маалымат үчүн байыркы келишим «Сен баарынан ашып түштүң» деп жатат. Бул еврей тилиндеги сүйлөм күйөөсү аялынын кылган иштерин жана жашоосун мактап коюу үчүн эмес, ага ыраазчылыгын билдирүү үчүн эмес, же ал жакшы тарбияланган адам болгон үчүн эле айтуу керек дегенди билдирбейт. Мунун мааниси бул аял чындап эле ушундай мактоого татыктуу болгон үчүн. Ал чындап эле эң мыкты болгон үчүн ага мактоо сөздөр айтылган. Жакшы иштер калейдоскопу. О менин кымбаттуу курбум. Өзүнүн сулуулугунун жарыгын баардыгына чачкан бул керемет аялга улам жакындаган сайын сиздин коркунучуңуз көбөйүп жаткан жок деп үмүттөнөм. Биз анын жакшылыктары жөнүндө жана Кудайдан алган мүнөзү жөнүндө жазылган 20 аятты карап, териштирип чыктык. Ал чындыгында эле улуу аял. Анын соонун жашоосу начар негиздин үстүнө курулган эмес. Бул такыба машаякчы аялдын адил жана жакшылыкты сүйүүчү сулуулугу аны өмүрүнүн акырына чейин коштоп жүрөт. Жана ал бизди көп нерсеге үйрөтө алат. Накыл сөздөрдө мындай деп айтылган: адамдын жүрөгүндөгү ойлор терең суулар, бирок акылдуу адам алардан сузуп ала берет. Сиз угуп жаткан китептин да маани маңызы ушунда катылган. 31 бөлүмдөгү аялдын сулуулугу жөнүндө мүмкүн болушунча көбүрөөк билүү жана ал бул сулуулукка кантип ээ болгонун билүү. Менин көз карашымда ал калейдоскопко окшош. Сизде да бала кезиңизде калейдоскоп оюнчугу болгон болуш керек. Анча чоң эмес картондон жасалган, ичинде түрдүү түстөгү айнектин жана пластмассанын бөлүкчөлөрү бар түтүк. Калейдоскопту жарыкка жакын караганда майда бөлүкчөлөрдүн бириккен жериндеги ичке сызыкчаны, ал аркылуу жарык кирип жатканын көрүүгө болот. Андан кийин биз калейдоскопту бурап жибергенде, ичиндеги жалтырап турган майда бөлүкчөлөр ордунан жылып, абдан кооз оймо чиймелерди пайда кылаар эле. Демек, менин жакшы курбум, Теңирдин көз карашындагы сулуу аял мына ушундай болушу керек. Анын жашоосунун ар түрдүүлүгүн, ар кандай жолдорун калейдоскоптогу бөлүкчөлөрдү жаркыратып турган жарыкка окшоштурса болот. Бир аяттан экинчи аятка, анын бир жакшылыгынан экинчи жакшылыгына жылып отуруп, биз Кудайды сүйгөн керемет аялдын ыйык рух аркылуу жаркырап турган мүнөзүн көрдүк. Себеби ыйык рух гана анын жакшы иштерин жаркырата алат. Анын жакшы иштери ушунчалык кооздукта чырмалышып жаркырайт. Жана биз улам кийинки аятка өтүп, анын сулуулугунун
таптакыр башкача жарыгын көргөндө дем жетпей калгандай сезилет. Накыл сөздөрдүн 31 бөлүмү аялды ар түрдүү ролдордо көрсөткөн. Ар бир аят анын жакшы иштерине ар тараптан кылдаттык менен кароого мүмкүндүк түзүп берген. Ал чындыгында эле жакшы иштердин калейдоскопу. Эми келиңиз, накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүндөгү калейдоскопту бир нече жолу айландырып көрөлү. Ошондо биз күйөөсү эмне үчүн бул сонун аялды мынча жогору бааларын түшүнөбүз. Анын жакшы иштеринин даңкына суктанабыз. Ал күйөөсүнүн кадырын көтөрүп, анын репутациясын бекемдейт. Себеби ал жакшы аял. Накыл сөздөр китеби 31 бөлүм 10-аят. Ал финансылык бакубаттуулукка салымын кошот жана күйөөсү кирешесиз калбайт деп айтылгандай, анын акчасын туура колдонот. Накыл сөздөр китеби 31 бөлүм 11-аят. Күйөөсү жетекчилик кызматын жакшы аткарышы үчүн ал анын жумушун жеңилдетет. Ага күйөөсүнүн жүрөгү ишенет. Ал күйөөсүнө өмүрү өткөнчө жамандык менен эмес, жакшылык менен гана кайтарат. Накыл сөздөр китеби 31 бөлүм 11-12-аяттар. Ал үйүндөгүлөргө кам көрөт. Ал таң ата электе эле туруп, үйүндөгүлөргө тамак берип, күңдөрүнө белгиленген иштерди тапшырат. Накыл сөздөр китеби 31 бөлүм 15-аят. Ал өз кирешесин көбөйтөт жана ээлигин кеңейтет. Жер алгысы келсе, ага да ээ болот. Өз колунун жемиши менен жүзүм зар отургузат. Накыл сөздөр китеби 31 бөлүм 16-аят. Ал күйөөсүн дайыма сооротуп, аны керектүү сөздөр менен кубаттап турат. Акылмандык менен сүйлөйт, момундук менен насаат айтат. Накыл сөздөр китеби 31 бөлүм 26-аят. Ал күйөөсү коомго кызмат кылуусу үчүн аны ар кандай тынчсыздануудан алыс кылат. Ал чын көңүлдөн өз үйүндөгү чарбасына көз салат. Накыл сөздөр китеби 31 бөлүм 27-аят. Ал балдарды тарбиялайт жана анын жакшы аракетинин жыйынтыгы бул: балдары туруп, аны сыйлашат. Накыл сөздөр китеби 31 бөлүм 28-аят. Эми биз билдик, күйөөсүнүн сүйүктүү жана Теңирдин көз карашындагы сулуу жубайына арналган мактоо ыры кылымдар бою жаңырат. Эң сонун таажы. Дагы бир образ биздин көңүлүбүздү өзүнө буруп жатат. Мактоо ырларын кабыл алып жаткан аял таажы жана аны мактаган адамдардын арасында аны таажы кылып кийген бирөө бар. Накыл сөздөрдө айтылгандай, жакшы аял күйөөсүнүн таажысы. Кудайдан корккон сулуу аял күйөөсүнүн башын кооздогон таажы. Ал эң жаркыраган жасалга, өзгөчө урматка жана батага ээ болгон адамдар сыяктуу эле ал да өзүнө баарынын көңүлүн буруп турат. Таажы өзгөчөлүктүн белгиси. Такыба аял дайыма өзүн туура алып жүргөн күчтүү инсан. Ал өзүнө эмес, күйөөсүнө урмат-сый, ишеним жана жакшы репутация алып келет. Күйөөсүнүн жашоосуна көрк кошуп, ал анын ар намысынын символу болуп келет. Ал күйөөсүнүн таажысы. Кудайды сүйгөн аялга күйөөсүнүн таажысы болгон жагат. Ал айланасын жаркыратуу менен, күйөөсүнүн көлөкөсүнүн астында өмүрүн кубаныч менен өткөрөт. Себеби ал күйөөсүнүн белгилүү жана урмат-сыйга ээ болгон адам болуусун каалайт. Күйөөсү бардыгынын көңүлүнүн борборунда болгондо, ийгиликке жеткенде, башкалардын ыраазычылык сөздөрүн укканда жана ийгиликтин туу чокусуна чыкканда ал кубанат. Албетте, күйөөсүнүн көлөкөсүнүн астында жашоо ага ырахат алып келет. Күйөөсүнүн ийгилиги анын эң чоң сыйлыгы. Күйөөсү башкалардын урматына жана кадырлоосуна ээ болуусуна ал бүт жүрөгү менен умтулат. Ошондуктан ал өзүндөгү эң мыкты нерсесин, өзүн толугу менен курмандыкка берет. Таажынын бул образы бизге дагы бир нерсени кабарлайт. Нуру чачыраган таажы.
Бул кубанычтын таажысы. Мен мындай деп айтып жатканымдын себеби, накыл сөздөр жазылып жаткан мезгилде үйлөнүп жаткан жигит нике кыюу расмисине падышадай болуп кийинген. Эгерде анын ушундай кийинүүгө мүмкүнчүлүгү болсо, анда анын башына алтын таажы да кийгизишчү. Ал эми мындай кийинүүгө мүмкүнчүлүгү жоктордун башына гүл чамбар кийгизишчү. Анын башындагы гүл чамбар да ага падышаныкындай көрк берип турчу. Мындай улуу күндө эң кедей дыйкан да ханзаададай жасанган. Адамдар аны таажы чындап эле ага таандык болгондой урматташкан. Үйлөнүү тойдон кийин урматтоолор эскерүүгө айланып, ал эми жашоо өз ногу менен жүрө берчү. А жубайы болсо күйөөсүнүн таажысына айланчу. Жана Теңирдин көз алдындагы бул сулуу аял күйөөсүнө падышалык даражаны тартуулай алган. Ал үй бүлөсүнүн күнүмдүк жашоосун майрамга айландырып, күйөөсүнүн жашоосуна эң сонун көрк берген таажы жана кадыр барктын символу боло алган. Такыба жубайынын аркасынан үйлөнүү тойдогу кубаныч анын өмүрүнүн аягына чейин созулган. Ал анын өмүрүнүн ар күнүн кооздогон кубанычтын жана кадыр барктын кымбат баалуу таажысы. А бирок андай болбосочу, мен кайрадан сиздин жан дүйнөңүздөн чыккан кыйкырыкты угуп жатам. Сиз «А менин күйөөм алдыга умтулбаган, жакшы ата да эмес, жакшы күйөө да эмес, Теңир аны чакырган жакшы жетекчи да эмес болсочу. Мен эмне үчүн бардыгына кам көрүшүм керек?» деп каршылык көрсөтүп жатасыз. Андай болсо мына, биз үчүн аксиома, далилди талап кылбаган чындык. Бул жашоодогу кырдаалдар Теңирдин стандарттарын четке какпашы керек. Теңирдин эң сонун жоокерлери болгон, нике турмушу кыйын болгон аялдарды сүрөттөө менен мен эмнени айткым келип жатканымды түшүндүрүп кетүүгө уруксат этиңиз. Анна. Биз мындан мурдаараак окуганыбыздай, Аннанын күйөөсүнүн дагы бир аялы болгон. Анан бул аял Аннаны ар дайым артынан ээрчип, кемсинткен жана күндөн күнгө, жылдан жылга кордогонун токтоткон эмес. Анткен менен Анна бул абалга, анын Теңир менен болгон тыгыз мамилесинин башкаруусуна жол берген жок. Жыйынтыгында Анна ыйык жазууда эч кандай терс мүнөзсүз аял катары жазылып калган. Анын күйөөсү да биз ойлогондой жетекчи болгон эмес. Бирок Анна жашоо кырдаалдарына, Теңирдин стандарттарын жеңүүсүнө жол бербестен, анын ордуна ал Теңирдин көз карашындагы сулуу аял болууга умтулган. Абигейл. Биз Абигейлдин кайгылуу жашоосуна ортоктош болдук. Келесоо жана аракеч күйөө менен жашоого аргасыз болгон ал, абалга баш ийип, жакшы жубай, жакшы үй башкаруучу жана кызматчыларды жакшы башкарган аял боло алган. Кызматчылардын көз алдында такыба жана акылдуу аял катары таанылгандыктан, ал кулдарынын жардамы менен мүлкүн коркунучтан, күйөөсүн жана кулдарын, үйүн жана өзүн өлүмдөн сактап калган. Эстер. Ханыша Эстердин күйөөсү адилетсиз падыша болгон. Ал балким аракеч жана мүнөзү оор адам болгон. Анан мына Эстер да Теңирдин көз карашындагы сулуу аялдын дагы бир үлгүсүн көрсөтүп жатат. Ыйык жазуунун 10 бөлүмү анын момундугуна, эрдигине жана акылмандыгына арналган. Ал болгон күчүнүн баарын күйөөсү менен достук мамиле куруусуна жана өз элин, еврей элин сактап калууга жумшаган. Ушул үлгүлөрдүн жарыгында мен сиздин жашооңуздун түрдүү кырдаалдарынан өтүп, бүгүнкү кыйынчылыктарга баш ийбестен жана күйөөңүздүн начар мүнөзүнө карабастан жеңишке ээ болуңуз деп чакырмакчымын. Андан соң башыңызды жогору көтөрүп, көзүңүздү бийиктикке бургандан кийин Теңирдин калейдоскопун, өзүңүздүн жакшы иштериңизди, анын үмүт берчү жарыгына жана анын тирүү сөзүнө буруңуз да кайрадан калейдоскопту айлантыңыз. Теңир берген жана сизди кыйын учурларда колдоп турган жакшылыктарыңызды бекем сактаңыз.
Теңирдин ырайымы жетиштүү, ал ишенимдүү, ал сиздин жашооңузга жакшы максаттарды койгон. Ал койгон максаттардын бири сиз анын көз алдында дагы сулуураак болууңуз. Ал сизди жалгыз уулу Ыйсага окшош болууңузду каалайт. Балким сиз азыр менин күйөөм мени эч качан мактабасачы, мен акыл сөздөрдү жазылган Теңирдин сөзүн аткарып жатам. Иштердин баардыгын жасап жатам. Оор эмгектенип жатам. А бирок ушул убакытка чейин жөнөкөй рахмат деген сөздү уга элекмин деп жаткандырсыз. Менимче сиз менин жообумду билесиз. Сиз жубай жана эне катары эч качан эч кимден ыраазчылык күтпөшүңүз керек. Теңир сиздин ролду аныктап берген. Ал эми ыйык жазуу болсо, бул ролго кандай мамиле кылуу керектигин сүрөттөп койгон. Биз жубайлар катары кылуу керек болгон милдетибизди кылышыбыз керек. Эмне жасасаңар да баардыгын чын жүрөктөн, адамдар үчүн эмес, Теңир үчүн жасагыла. Колостуктарга жазылган кат 3-бөлүм 23-аят. Сиз жубайлык ролуңузду Теңир сизге белгилегендей аткарышыңыз керек. Жана ошондо чоң сыйлык аласыз. Сиз сүйүүгө, кызмат кылууга, эмгектенүүгө, көз салууга, эрте турууга, өмүрүңүздү акырына чейин ар дайым жакшылык кылууга чакырылгансыз. Мына ушул нерсени эң акылман Теңир сиздин кылууңузду суранып жатат. Сиздин ишиңиз анын сулуулугуна умтулуп, анын сизге берген батасын, күйөөңүз сизге ыраазчылык сөздөрүн айтпаса да, кабыл алып, анын жолдору менен жүрүү. Теңирдин сиздеги такыба сулуулугуна карата болгон планына тоскоол болуусуна эч кимге жана эч нерсеге жол бербеңиз. Бирок мен, а менин күйөөм жок болсочу, деген суроонун да алдын алам. Суранам, китептин баары жакшылык кылууну, такыба мүнөздү, сиздин күйөөңүз же балдарыңыз барбы, же жокпу дегенди эмес, сиздин ким экениңизди көрсөтүп турганын эсиңизден чыгарбаңыз. Теңир өзүнүн кыздарынын баары анын көз алдында сулуу жана жакшылык кылуучу болушун каалайт. Булардын ичинде сиз да барсыз. Сулуулукка чакыруу. Биз көп бөлүмдөр мурда чыгып баштаган жакшылык кылуучу деген тоонун чокусуна жетейин деп калдык. Бирок акыркы кадамды таштоодон мурда үнүңүздү жай чыгарып, азыр сыйынып алыңыз. Андан кийин мени менен дагы бир сыноодон өтүңүз. Кудайдын көз карашындагы сулуу аял наамына арналган суроо баракчасын толтуруп бериңиз. Аял катары, күйөөңүздүн, балдарыңыздын жана үйүңүздүн жыргалчылыгы үчүн сиз өзүңүздүн бүт акылыңызды жана денелик күчүңүздү эмгектенүүгө буруп жатасызбы? Башка жагынан айтканда, сиз жакшы иштерди кылуу гана эмес, жакшылык кылууну сүйгөн аял болууну чын жүрөгүңүздөн каалап жатасызбы? Үй кожойкеси катары, үйүңүздүн кем карчысын камсыздап жатасызбы? Үйүңүздө болуп жаткандын баарына көңүл коюп жана кам көрүү менен көз салып жатасызбы? Эне катары, балдарыңызды Теңирди сүйүүгө жана ага кызмат кылууга тарбиялап жатасызбы? Сиз күйөөңүзгө өзүнүн коомдогу репутациясын бекемдей алышы үчүн үйдөгү тынчтыкты камсыздап жатасызбы? Жубай катары, сиз өзүңүздү татыктуу алып жүрөсүзбү? Жана сиздин жүрүм-турумуңуз күйөөңүздүн беделин көтөрүп, анын репутациясына жакшы таасирин тийгизип жатабы? Үй бүлөңүздүн бакубаттуулугу үчүн акчаны туура башкаруу жана колдонуу менен позитивдүү финансылык салым кошуп жатасызбы? Күйөөңүз сизге ишенеби? Күйөөңүз жашоонун кыйынчылыктарына туруштук бере алышы үчүн аны колдоп, ага дем берип, кубаттуу сөздөрүн айтып жатасызбы? Жана чын жүрөктөн жооп бериңиз. Сиздин күйөөңүз ал издеген Теңирдин көз карашындагы сулуу жана жакшылык кылуучу аялды таптыбы? Азыр ушундай болууңуз үчүн сыйыныңыз. Анан өзүңүздөгү жеткилеңдикке умтулуу каалоосун өрчүтүңүз.